Assalamu алейкум. Кутман кеч барыңарга. Тугандар, мынакей Кудай кааласа биздин удобренияларыбыздагы келди. Азыр жазда биринчи теги жаңы тигилген көчөттөрдүн тамырын ойготуучу стимуляторлордон мындай спринталга фульмин деген дарылар келди. Булар суюктук дарылар. Через фертигация капельный полив менен берилет. Анан дагы азыр жазда жаңы чыгып келип аткан көчөттөрдү кыркып салат да, жанагындай майский жуктун курту. Ошол курттарга берилүүчү B58-дин оригинал дарысы да келип жетти. Булар европейский оригинал, мындай документтери менен европейский ушундай. Анан дагы бизге мындай МПКлар дагы келди. Кудай кааласа, туугандар, мынакей бул азыр бериле турган малина клубника бериле турган, азыр бизде тиги тамыр өзүп, тамыр болушунча чачырап күчтүү болуш үчүн мындай МПКларды беребиз. 13-40-13 бул ошо фосфору 40% тик МПК. Анан микроэлементтери дагы бар плюс. Анан бул жерде дагы МПКнын 18-18 дегени бар. Булар негизи клубникаларга жума сайын берилет. Малиналарда 10 күндө берилет. Адан кийин мынакей бул жерде МПКнын 4-13-36 деген бул калий, качан бул түшүм гүлдөп мөмө ала баштаганда бериле турган МПК, бул кызылы. Бунусу болсо уже бир карыштан өтүп өзүп калгандан кийин бериле турганы МПКнын. Бул болсо азыркы моментте бериле турган МПК 13-40-13. Адрес Аксы району, Жиргетал айылы. Кимге керек болсо номерлерге байланыша бересиңер. Жана бизде дагы эртеңки күндө көчөттөрдү биттеп, кене базып, жана долгоносик деген тиги гүлдөрдү жеп салган зыянкечтер бар. Ошол зыянкечтерге дагы мындай арандоо деген дагы биздин жакшы химикаттарыбыз келген. Аябай сапаты жакшы, европейский. Жана буларга кошуп дагы кошуп бериле турган стимуляторлор бар. Булар ушул булдарыны бергенде буну сөз обязательно, мындайча айтканда, кошуп чачыш керек. Буну бергенде малинолоо, клубниколоо стресс алат, бул кайта ушул стресстен чыгара турган дарылар. Кимге керек болсо дагы байланыша бересиңер. Дагы жакшы дарылар келет. Анан дагы азыр бериле турган через тамыр мындай аминосит деген дарыбыз дагы бар. Кимге керек болсо байланыша берсеңер болот. Дарылар европейский, чистый. Эч кандай бул жерде Кытайдын кошулмалары жок. Баасы дагы ыңгайлуу.